Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүн биздин курсубуздун программасында мобилография деген темабыз бар болчу. Ошол тема боюнча сабагыбызды баштайбыз. Алгач эле сиздер менен мобилография деген эмне деген суроого жооп беребиз. Мобилография бул мобилдик түзүлүштөрдүн жардамы менен фотосүрөттөрдү жана видеолорду түзүү, оңдоо жана колдонуу. Албетте, азыркы замандын талабы мобилография бул баардык тармакта колдонулуп жатат. Билим берүүдө, бизнесте, жада калса баардык ар бир ишти жүргүзүүдө мобилографиянын жардамы аябай чоң ролду ээлеп жатат. Келиңиздер, мобилография бул эмне үчүн керек деген суроого жооп бере кетсек, жеткиликтүүлүк жана колдонуунун оңойлугу. Албетте, азыркы учурда бир нерсени жеткирүү үчүн видео жана сүрөт форматта адамдарга оңоюраак жетет да. Бир нерсени айтып берүүдөн көрө же болбосо документ түрүндө жөнөтүп жиберүүдөн мурун бизге видео тартып туруп же болбосо видео кайрылуу жасасак, ошол бизге жеткиликтүүрөөк болот. Мындайча айтканда, мисалы, кандайдыр бир конкурс болуп жатат, ал конкурстун жобосун жазып эле бир файл катары группаларга таштап койгондон көрө, ошол конкурс эмне жөнүндө болуп жаткандыгы тууралуу кыскача видео тартып, кандай приздер болот, кандай шарттары бар, ошол конкурс жөнүндө кыскача видео тартып туруп группаларга жөнөтсөк, ал конкурска катышуу деңгээли көбүрөөк болот да чындыгында. Же болбосо кандайдыр бир жаңылыктар болгон болсо дагы сөз менен, текст менен же болбосо аудио форматта жеткирип коюудан көрө бир видеону ошол жаңылыкты видео форматта жеткиргенде адамдарга көбүрөөк жетет. Ошон үчүн азыркы заманда мобилография аябай чоң ээлейт экен. Андан ары улантсак, визуалдык материалдар маалыматты жакшыраак кабыл алууга жардам берет. Жаңы эле айтып кеткендей, документ түрүндө, аудио түрүндө же болбосо кандайдыр бир бирөөгө айттырып жиберүүдөн көрө же болбосо кулак менен уга турган маалыматтардан көрө визуалдык дейт. Мындайча айтканда, көз менен көргөн материалдар маалыматты жакшыраак кабыл алууга жардам берет экен. Андан кийин мобилографиянын дагы бир артыкчылыгы бул чыгармачылыкты өнүктүрүүдө аябай чоң орду бар экен. Кандайча дегенде, ар бир эле адам, азыр көпчүлүк адамдар творчество деп коет, чыгармачылык менен алек болушат. Баардык эле мугалимдер чыгармачыл адамдар болобуз. Мисалы, кандайдыр бир ырчы болобу, бийчи болобу, маданият кызматкери болобу, же блогер болобу, же кандайдыр бир тамак жасаган мыкты повар болобу, ашпозчу, же бир ар бир иштин майын чыгарып иштеп жаткандыгын так чагылдырып берүү ушул чыгармачылыкты өнүктүрүүгө кирет да. Мисалы, азыр ар бир эле эксперт өзүнүн кылып жаткан ишин мобилография аркылуу чагылдырып, элдерге өзүнүн бизнестерин тартуулап жатат, өзүнүн кызматтарын, ошондой эле өзүнүн товарларын сунуштап жатат, эгер бизнес чөйрөсүндө адам болсо, же болбосо билим берүү жаатында болсо өзүнүн курстарын сунуштап жатышат жана башка көптөгөн биздин чыгармачылыгыбызга салым кошо турган да жакшы артыкчылыгы бар экен. Ошондой эле санариптик куралдар менен интеграция дейт. Мындайча айтканда, заман өзгөргөн сайын санариптик куралдар дагы өзгөрө берет. Ошолор менен интеграция деген бул аралашып, аларды туура колдонуу. Алар өнүккөн сайын адам дагы ошол жаңы заманбап технология, заманбап куралдар менен чогуу өнүгөт да. Андан кийин 21 кылымдын көндүмдөрүн өнүктүрүү дейт. Мындайча айтканда, навыки 21 века деп коет эмеспи? Креативдүүлүк, анын ичинде креативдүүлүк, мобилдүүлүк, ийкемдүүлүк, заманбап технологияларды колдоно билүү, адамдар менен коммуникацияны туура кылуу сыяктуу
баардык 21-кылымдын көндүмдөрүнө тиешелүү көндүмдөрдү өнүктүрүп алат экенбиз мобилография аркылуу. Мисалы креативдүүлүк азыркы заманда аябай биринчи орунда турган креативдүүлүк, санариптик куралдар менен иштей билүү, ошондой эле мобилдүүлүк, икемдүүлүк жана башка көндүмдөргө өнүктүрүүгө жардам берет экен. Андан ары мобилографиянын билим берүүдө кандай мааниси бар десеңиздер, бул өз алдынча аралыктан окутууда аябай жардамы тиет. Мисалы, мен сиздерге азыр видео сабак жасап жөнөтүп атам. Биз сиздер аралыктан окутуу деп коет, онлайн офиске келип, жол кире коротуп, жолго убакыт коротуп убара болбойсуздар. Жөн гана компьютериңиздерди же болбосо телефонуңуздарды ачуу менен билим ала аласыздар. Мынакей сиздер көрүп жаткан мисалы видео сабак бул мобилографияга кирет. Андан ары тажрыйба бөлүшүүдө аябай чоң жардамы тиет экен. Кандай жардам десеңиздер, кандайдыр бир эксперт бир өзүнүн ишмердүүлүгүн чагылдырып жатып, башка адистер менен дагы ошо өзүнүн ишмердүүлүгүн, артыкчылыктарын, башка адистерге дагы аябай чоң тажрыйба бөлүшкөн болуп эсептелет экен. Эгер мисалы врачтар бар, мугалимдер өзү кандай иштерди аткарып жатышат, СММ, блогерлер жана башка көптөгөн биз Instagram, Facebook, TikTok тармагында кандай адистиктерди көрүп жаткан болсок, баардыгын бири бирине эмне кылышат экен, тажрыйба алмашууда аябай чоң мааниге ээ экен. Андан ары аткарган иштерди туура чагылдырууда дейт. Ооба, буга чейин да айтып өттүк. Мисалы билим берүүгө такап келсек, билим берүүдө мисалы көпчүлүк мугалимдер жума сайын, ай сайын, болбосо чейрек сайын жакшы бир иш-чараларды өткөрүшөт. Чоң маанилүү иш-чараларды өткөрүшөт. Анын ичинде концерттер, конкурстар, викториналар болушу мүмкүн, же болбосо олимпиадалар болушу мүмкүн, жана башка маанилүү ачык сабактар болушу мүмкүн, тарбиялык сааттар болушу мүмкүн. Ошолордун баардыгын, акциялар болушу мүмкүн. Мисалы ошолордун баардыгын мисалы сиздер сөз менен текст түрүндө узун кылып отчет бергенде эч кимге көрүнбөйт. Муну кээ бир эле адамдар ачып, ошол сиздер 2 кагаз 3 кагаз жазган отчетуңуздарды кээ бир эле адамдар окубаса, көпчүлүк адамдар аны окубайт. Ал анын ордуна отчет тапшырууда мисалы сиздер буга чейин кылып жаткан иш-чараларыңыздарды туура так жакшынакай кыска так даана кылып видеого тартып, аны монтаждап туруп жетекчиликке же болбосо коомчулукка, ата-энелерге жарыялоодо сиздердин ишти кандай аткарып жаткандыгыңыздар так даана көрүнөт жана ата-энелерге дагы так көрүнөт да. Мисалы балам мектепте эмне кылып жатат болду экен деп көпчүлүк ата-энелер шарсанаа болот, же болбосо кызык болот го. Анан сиздер ошо балдардын мисалы конкурска катышып жаткандарын, кандайдыр бир мектепте акция кылып жаткандарын, викториналарга, олимпиадаларга жана башка иш-чараларга катышып жаткандарын сиздер туура сулуу кылып видеого тартып туруп, кыска эле ушундай иш-чара болду деп астына бир аз түшүндүрмө текстин жазып туруп, ошол видеону ата-энелерге же жетекчиликке же болбосо кесиптештериңиздин группаларына салып койсоңуздар, сиздердин аткарып жаткан иштериңиздер аябай сонун чагылдырылып, буга чейинки иштериңизден айырмасы аябай зор болот. Эми кийинки мааниси бул окуучуларга көрсөтмө материал даярдоодо дейт. Мындайча айтканда, сиздер мобилография аркылуу окуучуларга ар түрдүү көрсөтмө куралдарды даярдай аласыздар. Кандайча дегенде, мындан аркы сабактарда да үйрөнөбүз. YouTube деген жардамчыбыз бар, жана башка бир нече жардамчылар, сайттар, программалар бар. Ошолор аркылуу сиздер көрсөтмө курал даярдай алат экенсиздер. Видеолор, YouTube'дан видеолорду запись кылып, аларды кесип, кайра өзүңүз озвучка берип, мисалы башка тилде берилген болсо, өзүңүздөр озвучка берип,
жасасаңыздар болот. Андан ары ошондой эле дагы бир мааниси бул жеке бренд түзүүдө аябай мааниси чоң экен. Жеке бренд түзүүдө дегенде бул кандай десек, ар бир эле адам, ар бир эле кесиптин ээси өзүнүн жеке брендин азыркы заманда алып чыккысы келет. Ар бир кесиптин ээси бул өзүнчө бир уникалдуу адам десек болот да. Анын өзүнүн артыкчылыктары болот. Мисалы, сиздин сабак берүү методикаңыз дагы башкача, өзгөчө болушу мүмкүн башка мугалимдерден. Сиз балким буга чейин аябай тажрыйбалуу, башкача метод менен окуучуларыңызды сабакка кызыктыра алган мугалим болсоңуз, өзүңүз жеке бренд түзүп, же болбосо коомчулукка жеткиргиңиз келген нерселерди ушу жеке бренд түзүү аркылуу, мындайча айтканда, өзүңүздү коомчулуктун алдына алып чыгып, Instagram, TikTok, Facebook деген сыяктуу соц баракчаларга алып чыгып, өзүңүздү жеке оюңузду бөлүшсөңүз болот, видео тартуу аркылуу, өзүңүздүн тажрыйбаларыңызды бөлүшсөңүздөр болот, же болбосо буга чейин колдонуп келген көрсөтмө куралдарыңыздарды, же болбосо жана башка бир нече материалдар менен бөлүшүү аркылуу сиз өзүңүздүн жеке брендиңизди түзө алат экенсиз. Блогер мугалим болсоңуз болот. Мисалы, коомчулукта айтылбай келген, мектеп мугалимдери айтайын деген ойду айтсаңыз болот да. Ушу жеке бренд түзүү аркылуу сиз дагы алдыга өссөңүз болот экен. Эми кийинки келиңиздер, мобилографияга тиешелүү эрежелер менен биз бир нече эреже бар. Мынакей сиздер көрүп тургандай, бул экранда бул жакта турган iPhone телефондун камерасы, же болбосо баардыгыбыз эле көпчүлүгү көтөргөн Mi телефон, Redmi, Samsung деген телефондордун камерасы, ошондой эле профессионалдык камераларды колдонсоңуздар болот. Андан ары бул жакта турган сиздерге көрүнүп турган видео сүрөттөрдүн сапаттары дейт. Бул сапаттар 4К эң жакшы сапат болуп эсептелет. Бул 4Kнын артыкчылыгы бул өңдөрдү айырмалайт да. Мисалы, кызгылт болуп турганда аябай кызыл кылып, аябай жакшы, эң жакшы сапаттагы өң түс берет. Ал эми 1000 мегапиксель HD бул эки формат бир болуп кетет. Жакшы сапатта, мисалы, HD'си жок эле 1000 мегапикселдеги сүрөт бул орточо сапат болуп калат. Ал эми HD 1000 мегапиксель болсо, бул жакшы сапат, эң жакшы сапаттардын катарына кирет. Ошондой эле 700, андан ылдый төмөнкү сапаттагы видеолор бар. Булар албетте эски телефондордо колдонулат, бул сапаттагы сүрөттөр. Азыркы учурда көпчүлүк жаңы заманбап телефондордо 4K HD 1000 мегапиксель деген сапаттар да тартылат. Ал үчүн мынакей бул жерде кадимки Mi телефондо ушул жерден көрүнөт, сапаты кандай болуп турган, HDR деп жазылып калат бул жеринде. Сиздер ошону басып анан сүрөт тартсаңыздар болот. Же болбосо бул жерде дагы iPhone телефондо ушу жагына чыгат. Бул жерде азыр 2.8K деп турат. 2K, 4K деп турбайбы? Сиздер ушул жерден 4K HD кылып алмаштырып алып, анан видеону тарта алат экенсиздер. Андан кийин бул видео сүрөттөрдүн форматтары. Формат дегенде эмнени түшүнөт экенбиз? Формат дегенде узун туурасы, сүрөт видеолордун узун туурасы. 4-5 форматтагы сүрөт, 2-3 форматтагы сүрөт, 9-16 форматтагы сүрөт. Ошондой эле аз кечиресиздер, мен WhatsApp'тан чыгып коеюн. 9-16 форматтагы сүрөт, форматтагы видео сүрөт болот. Анан 1-1 форматтагы, 16да 9, анан 3/2 деген. Ушундай 6 формат бар негизинен. Бул форматтар кандай колдонулат? Азыр көпчүлүгү 9/16. Бул TikTok тарткандар, Reels жасагандар, Instagramда жана кыска 10 секунд, 7 секунд, 15 секунд, 30 секунд, 1 мүнөткө чейинки видеолор ушул Reels'ке туура келет, TikTok'ко туура келет. Анан YouTube'дагы Shorts деген ушул контенттерге туура келген видеолордун форматы кандай болот экен? 9/16, ушундай толук тартылган видео. Ал эми 1/1 бул Instagram, Facebook сыяктуу соц баракчаларга пост жазганда, бир текст жазып жөнөтүшөт, же болбосо кыскача бир сүрөт коюп жанына
ушундай курс болуп жатат, же болбосо ушундай семинар өтүп жатат, же болбосо жөн гана текст форматта, же ушундай бир товар сатылат деген сыяктуу постторду чыгарууда бирге бир формат колдонулат экен. Ал эми 16:9 формат бул көбүнчө YouTube'да колдонулат. YouTube'га кинолор, узун вебинарлар, видео сабактар, видео презентациялар, ошондой эле подкаст тартканда, узун подкасттарды же болбосо түз эфирлерди тартканда YouTube'дун ушундай бир 15 мүнөттөн баштап бир саат, 2 саат, 3 саат андан ары кете турган узак убакыттагы видеолор тартканда ушул форматтагы видео контент жүктөлөт экен. Ал эми 3:2 бул дагы ошол сыяктуу формат, бирок бул азыр 3:2 аябай ичке, бул азыр 3D экран, 4D экрандарда көрсөтүлө турган формат болуп атат, бирок бул менен дагы азыр кино, фильмдер тартылып жатат. Келиңиздер, андан ары улантсак, камерага кантип туура тартабыз? Камераны эң биринчи эле сүртүп тазалап алуу керек, ар бирибиздин телефонубуз ар кайсыл жерде, кээ бир жерде сумкада жүрүп чаңдайт, колубуз менен кармап койгондо дагы май болуп бир аз өңү тунук чыкпай калат. Ошон үчүн эң алдын камерага тартып алаардан мурун биринчи эреже камераны кургак чүпүрөк менен сүрүп тазалап алуу керек экен, видеого тартаардын алдын. Андан кийинки экинчи эреже бул жарыкты туура тандоо. Мисалы, сиздер бир видео тартаардын алдында ушундай кылып тартууга болбойт. Мынакей X деген белги, бул жарыктын арткы фонун жарыкка алып, анан ушундай болуп адамдын жүзү да ана көрүнбөй, ар жакта жарык телефондун бетине чагылып, адамдын жүзү тактаана көрүнбөй калат. Ал эми туура вариант мынакей: сиздер өзүңүздөр тарта турган адам жарык жака туруп, ал эми сиздердин тарта турган объектиңиздер жарыктын карама каршысында турганы жакшы болот. Андан кийинки эреже бул третей деп коет. Третей деген бул ар бир эле телефонуңуздарда сетка деген бир бөлүм бар. Ошо сетка дегенди күйгүзүп алып, iPhone телефондордон настройкага кирип, настройканын ичинен камера деген тандайсыздар да, сетка дегенди күйгүзүп коесуздар. Ал эми Mi телефондордо ошол эле камеранын ичинде настройкасында эмне бар экен? Сетка деген бар. Ушу сетка дегенди күйгүзүп аласыздар дагы. Анан объектини ушул 4 чекит болот ортодо. Ушу 4 чекитке такап туруп тартасыздар. Объект ушул 4 чекиттин бир жерине туура эки чекитине туура келип тартылышы керек. Көрдүңүздөрбү? Эгерде сиздердин видеоңуздарды көбүрөөк адам көргүсү келет десе, ушул третей эрежесин колдонгонуңуздар жакшы. Видео сүрөттөрдө, мисалы, бул жерде адам сүйлөп жаткан болсо, бул жер бир аз ачыгыраак болгону жакшы. Ушул эки чекит, 4 чекит дебедимби? Ушул эки чекит же болбосо бул эки чекиттин тушунда адам сүйлөп турса, эгерде сиздердин видеоңор алыс тартылган болсо. Ал эми жакындан ушундай форматта тартам десеңиздер, сиздер ушул турган третейди колдонсоңуздар болот. Өйдө жагыңызда ылдый жагыңыз капталыңыздын дал ортосуна келип, анан жүзүңүздү третейдин, сетканын ортосуна келтирип алып, анан видео сүрөт тартсаңыздар болот экен. Ошондой эле А давай я покажу тебе, как можно по-другому. Бир калыпта кыймылдатпай кармоо дейт. Азыр мен сиздерге видеолорду көрсөтөм. Албетте, калтырап, титиреп, колуңуздар менен титиретип, бир кандайдыр бир иш чараны тартып атсаңыздар же өзүңүздөр тартып атсаңыздар, кээ бирөө бар, иш чара болуп атса деле жерди тартып тура берет. Андай болбойт. Калтыратпай, титиретпей, бир калыпта кыймылдатпай тартыш керек, же болбосо плавное движение деп коет. Бир жай кыймыл менен бир аз жылдырып тартсак болот экен. Келиңиздер, биринчи видеого турсак. На самом деле это не сложно. Просто наснимай несколько коротких отрезков, меняя ракурсы и чередуя планы. Добавим немного легкого монтажа и готово. Все еще Кандайдыр бир нерсени тартып жатканда сиздер ар кайсы жагынан эле алып берген болбойт, же болбосо бир эле жерин тартып алган болбойт. Бир азырда алдыда көрсөтөм мисалдарды. Жакын ракурс, алыс ракурстан алып, бир нече жерлерин тартып алып туруп, анан видео жасап койсоңуздар болот экен. Бул эрежеси, ошо бир калыпта кыймылдатпай кармоо эрежеси, бул мисалы сиздер видео сабак
жасап жатсаңыздар, өзүңүздөрдү видеого тартып жаткан болсоңуздар, телефонуңуздарды бирөөгө карматып койгондон көрө, бир орунда туруп сүйлөп жаткан болсоңуздар, телефонуңуздарды штативке орнотуп же болбосо бир кыймылдабай турган жерге орнотуп туруп видео тартканыңыздар жакшыраак болот. Ал эми келиңиздер экинчи видеого көңүл бурсак. Cause we still alive. No big. I feel like Pac. I shoot a shot. I'm coming in hot. Say it with me now. I'm a Сиздер көрүп турган азыркы көргөн видеолоруңуздар, мынакей булар күчтүү мобилографтар тарабынан тартылган видеолор. Себеби булардын видеолору TikTok, YouTube сыяктуу чоң контенттерге жарыяланып, ошон үчүн адамдарга көрүүгө ыңгайлуу да. Жөн гана титиретип, чала була бир видеолор тартып коюшкан эмес, ар кайсы ракурстан алып, оңдон оңго карата жай кыймыл менен жакшы видеолорду тартышкан. Келиңиздер, кийинки дагы эреже бул камерага тартып жатканда адамдар телефондун экранына толук баттыбы, ошого көңүл бурушубуз керек. Мисалы, бул сол жакта турган туура деген сүрөт, эки адам тең камерага толук баткан, бутунан башына чейин толук көрүнгөн. Ошондой эле эки четти дагы бир аз орундар бар. Демек, бул сүрөт туура тартылган. Ал эми кийинки сүрөтүбүз бул жакта турган эки адамдын башында калпактары толук көрүнбөй калган, буттары дагы аягына чейин эмес, болсо дагы бирөөнүн көзү жумулуп, жартылай кыйшайып, түз эмес, туура эмес тартылган сүрөт болуп эсептелет. Мынакей сиздер да сүрөткө тартып жатканда эмне болуш керек? Ортого сиздер алып жаткан объект адам болобу, же башка жаныбар болобу, же бир кандайдыр бир предметти тартып жатсаңыздар, ортого так даана көрүнгөндөй кылып түшүрүшүңүздөр керек болот. Андан кийин келиңиздер, ар бириңиздердин эле мектебиңиздерде иш-чаралар, кандайдыр бир семинарлар болушу мүмкүн, концерттер болушу мүмкүн, ошону кантип туура тартып алабыз. Ал үчүн келиңиздер, бир аз үнүн акырдатып коелу. Ал үчүн мынакей биринчи видео. Көкшүрмөн чок тагынсаң да көкүрөккө жарашкан, көңүлдөшүң болсо деп көчөдө балдар талашкан, көчөдө балдар талашкан, көңүлдөшүң болсо деп көчөдө балдар талашкан, көчөдө балдар талашкан. Ала тону аралап алып келген сармерден, атадан кайра балага да алып келген сармерден, ачык менен куржунгана салып келген 30 секундтук видео. Бирок бул видеонун ичинен эмнелер чагылдырылды? Көрүндү, бул жакта бир нече команда катышкан, масштабтуу даярдалган, ар бир команданын программасында эмнелер бар экендиги так даана чагылдырылып, көргөн адамга билинди. Демек, бул сармердин оюну экен, окуучулар тарабынан өткөрүлгөн, масштабтуу, арасында сценка бар экен, манас айтуу бар экен, комуз бар экен, бий бар экен, ыр бар экен. Демек, бул сармердин оюну кызыктуу өткөндүгү так даана болуп көрүндү. Келиңиздер, экинчи видеого дагы
ошол тууралуу кыска эле сөз жазып туруп ата энелерге же жетекчилерге жөнөтсөңүздөр сиздердин ишиңиздер кандай аткарылып жаткандыгын жыйынтыгы жакшы болот деп эсептейм. Андан ары мугалим өзүн видеого тартып сабак өтүп жатканда кандай эрежелерди сакташы керек? Биринчи эле камераны туура ракурста кармоо керек. Жана айтып кеткендей, сиздер камеранын четине отуруп албай же башыңыз көрүнүп, төбөңүз көрүнбөй кала турган болсо, же болбосо кыйшык болуп ылдый жактан алып калган болсоңуз, же болбосо өйдөдөн ылдый болуп түшүп калбай, так ортодо даана болуп отурушуңуз керек болот. Экинчи, арткы фонуна көңүл буруу маанилүү дейт. Сиздердин отурган ар жактагы фонуңуздарга көңүл бурушуңуздар керек экен. Себеби биз педагогдор, мугалимдер коомго үлгү боло турган адам болгондуктан биздин ар бир кылган ишибиз жада калса видеого түшүп жатканда дагы арткы фонубузга көңүл бурушубуз керек. Жөн гана чай ичкен бөлмөдө, мындайча айтканда ашканада отуруп алып, ар жагыбыз жыйналган эмес бөлмөдө отуруп алып сабак өтүп жатсак, сиздердин окуучуларыңыздардын көңүлү сиздерге эмес, ар жактагы сиздердин ар жагыңыздардагы фонуңуздарга көңүл бурулуп калат. Артыңызда мышык ойноп жүргөн болсо, же болбосо артыңызда кандайдыр бир туура эмес сүрөттөр болуп калышы мүмкүн, же болбосо туура эмес нерселер туруп калса, маданиятка кандай десем, этикага туура келбей турган нерселер болуп калса, алардын баардыгын аласыз. Арткы фонуңузда китеп, телевизор дагы болбош керек. Телевизордо да ар кандай нерселер балдардын көңүлүн өзүнө бурат. Ошон үчүн арткы фонуңуздар мындайча айтканда олуттуураак болуш керек да. Жөн гана дубал болушу мүмкүн, же болбосо китептикче болушу мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир дизайндагы фон болушу мүмкүн. Андан ары имиджин дейт. Имиджин мугалим өзүнүн имиджин туура кийиниш керек. Үйдөгү эле халат менен, же болбосо ачык лямка кийимдерди кийип алып, же болбосо туура эмес кийимдерди кийип алып, туура келбеген, сабак өтүүгө туура келбеген кийимдерди кийип алып, видео сабак тартса, бул дагы кийим дагы, же болбосо чач жасалган болсо, чачы таралбай эле, үйдөгү эле бойдон чачы таралбаган, же болбосо туура эмес боенуп алган болсо, ашыкча көңүл бурдура турган, оозун кыпкызыл, өтө кызыл кылып алып, же көздөрүн туура эмес боюп сабак бере турган болсо, демек эмне болот экен? Окуучунун, сизди көрүп жаткан адамдын көңүлү сиздин сабагыңызга берип жаткан билимиңизге эмес, сиздин сырткы келбетиңизге жана ар жактагы фонго көңүлү бурулуп кетиши мүмкүн экен. Ошондой эле сырткы үндөрдү контролдоо дейт. Сиздердин ар жагыңыздарда мисалы ар кандай үндөр болушу мүмкүн. Видео сабак өтүп жатканда үй бүлө мүчөлөрү келип, мына меники сыяктуу үндөрдү кандай десем, үй бүлө мүчөлөрү сүйлөп калышы мүмкүн, же болбосо телефонуңуздар чалып калышы мүмкүн, же болбосо башкача жаратылыш кубулуштарынын үндөрү болушу мүмкүн. Алар дагы окуучулардын көңүлүн албаш керек. Албетте үндөрдү дагы бир аз контролдоп койгонуңуздар жакшыраак болот. Ошондой эле кыска, так жана туура түшүндүрүү. Видео сабак өтүп жатканда кыска, так, туура түшүндүргөн аябай маанилүү. Себеби видеодо окуучулар чындыгында бир нерсе алгандай болуш керек да. Жөн эле ар нерсени сүйлөп эле видеону бүтүрүп салуу эмес, кыска, так, даана кылып, видеолордун жардамы менен визуалдык кылып так туура түшүндүрүп берсеңиздер, кечке сүйлөөнүн ордуна видео жана сүрөттөрдүн, графикалардын жардамы менен так туура түшүндүрүп берүү балдар үчүн жана мугалим үчүн да аябай маанилүүрөөк болот. Ошондой эле видео монтаж жасоодо ресурстарды каяктан алабыз деп суроо болушу мүмкүн. Албетте биринчи эле кезекте камерага тартабыз. Камерага тартуу жолу аркылуу. Мисалы сиздер химия мугалими же болбосо физика мугалими болсоңуздар, сиздер буларды практика жүзүндө ишке ашырып,
жоксу деги эле химия физика болбосо деле баардык эле предметтин мугалимдери кандай сабак болбосун сиздер аны камерага тартуу аркылуу түшүндүрүп бере алат экенсиздер. Экинчи, ютубтан запись кылуу. Ооба, ютуб деген азыр чоң бир платформа, чоң бир ресурстардын булагы бар. Сиздер сабактардан бир нерсени түшүндүрүп жатканда керектүү маанилүү жерлерди ютубтан запись кылып алып, кайрадан аны монтаж кылып, сиздер өзүңүздөрдүн жеке сабагыңыздарга кошсоңуздар болот. Кийинкиси Pinterest, Pixel деген сыяктуу сайттар бар. Ошол сайттардан дагы ала аласыздар ар кандай материалдарды, ресурстарды. Ошондой эле экранды запись кылуу дейт. Мынакей мен сиздерде азыр ноутбуктан экран запись кылып жатам. Ошол экран запись аркылуу, мисалы ноутбуктан кандайдыр бир же болбосо телефонуңуздардан кандайдыр бир функцияны көрсөтүп беришиңиздер керек болсо, экранды запись кылуу аркылуу ресурс жасай алат экенсиз. Ошондой эле буга чейин өтүп кеткен азыркы заманда талабы болуп жаткан жасалма интеллектти колдонуу аркылуу дагы видео монтаждоого ресурстарды ала алат экенбиз. Ошондой эле кандай программалар колдонулат деген суроо болот. Бул программалар Canva программасын биз буга чейин башынан аягына чейин үйрөнгөнбүз. Canva программасы аркылуу сүрөт, видеолорду монтаждасаңыздар болот. CapCut деген приложение бар. Муну телефонуңуздарда ар бир эле азыркы жаштар көбүнчө жакшы колдонот. Ошондой эле InShot, CapCut, VN. Бул 3 сиздер көрүп тургандай 3 программа телефондон, эгерде телефонуңуз Redmi, Samsung, мындайча айтканда Android боло турган болсо, Google Play'ден көчүрөсүздөр. Ал эми iPhone боло турган болсо, App Store'дан көчүрүп алсаңыздар болот. Ошондой эле Leto шрифт деп коет. Бул жерде сиздер Instagramга же кандайдыр бир соц баракчаларга сүрөт, видео киргизип атсаңыздар, ошол Leto шрифт аркылуу колдонсоңуздар болот. Ошондой эле Adobe Photoshop деген дагы бир графикалык дизайнерлерге арналган программа бар. Эгерде бирок бул программа аябай терең үйрөнүшүңүздөр керек. Бирок сиздер үчүн эң эле оңой сайттар булар Canva, CapCut, InShot, VN болуп эсептелет. Себеби бул жакта даяр дизайндар бар, а бул жак профессионалдуу дизайнерлер үчүн берилген программа экен. Эгерде муну да үйрөнөм десеңиздер, сиздер көп убакыт кетиресиздер, бирок азыркы заманда YouTube'да аябай көп маалыматтар бар. Ушул программаны дагы үйрөнүп алсаңыздар жакшыраак болот. Сиздер менен жалпы мобилография жөнүндө биринчи базалык билим алдык. Албетте бул мобилография деген тема өзү негизи өтө кеңири, чоң тема. Бул негизи курстун бир эле курс болуп эсептелет. Мобилография деген мунун ичинде бир нече сабактар камтылат. Бирок мен мугалимдер үчүн атайын базалык кылып сиздерге түшүндүрмө бердим. Кийинки сабактарда сиздерге CapCut жана InShot аркылуу видеону кандай монтаждасак болот базалыгы сиздерге өтө терең укмуш мобилографтардын сабактарын жибербейм. Сиздерге базалык видеону кантип кошуш керек, бир нече видеону кантип кошуу керек, видеого кантип переход беребиз, аларды кантип анимация жасайбыз, кантип текст кошобуз, кандай озвучкаларды берсек болот, музыкасын кандай кошобуз, видеону кантип кесебиз, кандай форматтарды кантип туура беребиз, видео менен сүрөттү кантип кошобуз, ошол сыяктуу бир нече сабак жөнөтүлөт сиздерге телефонуңуздарга. Аны мен экран запись аркылуу өзүм озвучка берип сиздерге жөнөтөм. Ага чейин сиздер ушул приложенияларды көчүрүп даярданып турсаңыздар болот. Бул приложенияларды Google Play жана App Store программалар Google Play жана App Store'дан көчүрүп алсаңыздар болот экен. Азырынча CapCut, InShot анан Canva'ны көчүрүп алсаңыздар болот. Бирок буга чейин Canva'ны көчүргөн болушуңуздар мүмкүн. InShot'ту же CapCut'ты көчүрүңүздөр. Сиздерге көбүрөөк сунуштайт элем InShot'ту көчүрүңүздөр деп. Себеби TikTok өчкөндөн бери, Кыргызстанда TikTok өчкөндөн бери CapCut'тын көпчүлүк функциялары иштебейт экен. Платныйга өтүп кетиптир Кыргызстанда TikTok өчкөндөн бери. Ал эми InShot'то көпчүлүгү бекер жана оңоюраак. Сиздерге InShot программасын көчүрүп даяр турушуңуздарды сурайм.
кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Бүгүнкү сабак сиздерге кызыктуу болду деп ойлойм. Эмнелерди түшүнгөн болсоңуздар, кийинки сабакта буюрса сураганга аракет кылам. Барыңыздарга ийгилик каалайм.